Эмне үчүн кээ бир креативдер 1 күндөн 3 күнгө чейин жакшы иштейт дагы андан кийин начарлайт. Келиңиздер, бул теманы дагы тереңдетип карап көрөлү. Бул көрүнүштү креативдин чарчоосу деп атайбыз. Таргетти эң биринчи ысык аудиторияга көрсөтөт. Биринчи болуп, андан кийин жылуу аудиторияга, андан кийин муздак аудиторияга көрсөтүлөт. Эң биринчи ысык аудиторияга көрсөтүлгөндүгү үчүн ал жактан бизге жакшы рекламабыз жакшы иштеп, сонун лидтер келип, жакшы результат болот. Жарнама ишке кирет, алгоритм ысык аудиторияны табат, натыйжа абдан жакшы болот, лид арзан болот. Андан кийин аудиторияны кеңейтет. Жанагы 1 миллиондун ичинен 3000 көрсөткөндөн кийин дагы чоңойтот. Чоңойткон жерде, ушул жерде аудитория кеңейгенде уже жылуу муздак аудиторияга таргет кеткенде эмне болот? CTR азаят, частота өсөт. Бир адамга бир канча ирет дагы көрүнүшү мүмкүн. Анан ошол жерде эмне болот? Жарнама кымбаттап баштайт. Ысык аудитория кичине болгондуктан бюджетти көп койгон учурда көйткөн сайын бат эле түгөнүп калат. Ошондуктан бюджетти бөлүп койгон натыйжалуураак болот. Эгерде бул 3 белги болсо, анда креатив чарчаганын түшүнсө болот. Частота 2ден чоңоюп кете турган болсо, CTR түшсө, CPM өсүп кетсе. Частота дегенибиз, мисал, бир эле адамга бир канча ирет бир рекламаны көрсөтсө. Сиздерде да ушундай болобу? Кээ бир учурда Инстаграмга кирсеңиздер эле бир эле рекламаны кайра сиздерге көрсөтө берген учурлар болсо, мында ошол частота өсүп атат деген сөз да. Бир эле адамга бир канча жолу бир рекламаны көрсөтүп атса, анда частота өсөт. CTR качан түшөт? CTR рекламанын 3 мүнөттө адамдын көңүлүн бура албаган учурда CTR түшөт. CPM өсөт, CPM өсүп кете турган болсо, эмне болот? Креативдин чарчаганын түшүнсөк болот экен. Ошондой эле мындай учурда 3 негизги чечим бар. Биринчиси, хук же форматты өзгөртүш керек. Офферди эмес, кыздар, офферди түшүнүп албаңыздар. Хукту же форматты өзгөртүш керек. Формат дегенде озвучка менен айтып бериш керек, же болбосо баннер түрүндө реклама чыгарыш керек, же болбосо reels түрүндө, башка форматтарда. Же болбосо 2 адам сүйлөшүп отурган форматта, башка форматтарда түшүрүш керек. Ошол эле офферди жаңа аудиторияга багыттоо керек. Же болбосо lookalike. Lookalike аудитория деген бул окшош аудитория дегенди түшүндүрөт. Lookalike аудиторияныга кантип багыттайбыз, аны мен практика бөлүмүндө көрсөтүп берем. Широкий аудиторияга реклама жасаш керек, исключение аудитория кылыш керек. Мисалы, акыркы 14 күндө, мисалы, бир эле рекламага багытталып кала турган болсо, анда биз акыркы 14 күндөгү рекламанын аудиториясын исключение кылсак болот. Ошол рекламаны алып таштайбыз. Муну дагы мен практика бөлүмүндө көрсөтөм, кыздар. Ошол учурларда эмне болот? Реклама кымбат чыгат. Креатив вариациясы. Бир креативди 5 вариантта түшүрүп көрүү керек. Биз ошол оффердин чын эле бул аудиторияга өткөнүн же өтпөгөнүн текшерүү үчүн бир креативди 5 вариантта түшүрүп көрөбүз. Анан факт, жакшы креатив 7 күндөн 21 күнгө чейин иштейт, кыздар. Чоң компаниялар бир жумада 5-10 жаңы офферлерди тестирлейт. Биз дагы эгерде жаңы офферлерди тестирлеп, улам сайын жаңы нерселерди гипотеза кыла бере турган болсок, биз ушунун негизинде бир жакшы связкаларды таба алабыз таргеттен. Жана клиенттерге дагы жакшы результаттарды бере алабыз. Эми, кыздар, мен азыр CPM деп атам сиздерге, CTR частота деп атам, ошол нерселерди кайсыл жерден көрөбүз дей турган болсоңуздар, рекламага киресиздер, сиздер через сайт
киресиздер, рекламанын үстүн баса турган болсоңуздар, мына график, изменить деп турат, ошол жерден графикти басасыздар. Графикти бассаңыздар, сиздерде ылдый жактагы сүрөт чыгат. Бул жерде мисалы, бул сүрөттө караңыздар, канча акча алынып жатканы, суммасы бардыгы көрүнүп турат. Эми ушул жерден настроить дегенди басасыздар. Настроить баса турган болсоңуздар, ушул жерден сиздерге мындай окошко чыгат. Охват, частота, SPM деп чыгат. Ушул жерди применить галочканы басабыз жана применить этебиз. Ошондо гана бизге толук кандуу рекламабыздын результаты көрүнөт, кыздар. Жалпылай турган болсок, биздин креатив эгерде кымбаттай турган болсо, түшүнүшүбүз керек, что жылуу аудитория түгөндү, муздак аудиторияга көрсөтүп баштады деп түшүнүшүбүз керек. Кийинки сабактан көрүшкөнгө чейин.